Коррупцияга каршы күрөшүүдөн канча каражат түштү? Президенттин жаңы маеги. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине кезектеги маек куруп, анда коррупцияга каршы күрөшүүдөн түшкөн каражаттарга байланыштуу узатылган суроолорго жооп берди. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Сиз бийлик башына келгенден көп өтпөй, кустуризация же коррупциялык мыйзамсыз иштерге айыпталгандарды мамлекеттин казынасына каражат төктүрүү өнөктүгү активдүү башталганы белгилүү. Анан бул багыттагы иштерден жалпы канча каражат түштү? Алар кайсыл жактарга жумшалды? Айрым саясатчылар жарым жартылайы мамлекетке турса, жарым жартылайы чөнтөгө кетти да дейшүүдө. 2,5 жылдан бери кимде ким акча төгүп жаткан болсо, бир тыйынны коробой төздөн төз республикалык казынага келип түшүп жатат. Жалпысынан башкы прокуратура, УКМК, Ички иштер министрлигин баарын бириктиргенде 10 миллиард сомдон ашык болсо керек эле. Кимде ким кызыккан болсо, комиссия түзүп барып текшерип көрүшсүн. Кимден канча акча төгүлгөн жана кайсыл күнү казынага барып түшкөн, баары ачык, жашыра турган эч нерсе жок. Кимден канча акча түшкөндүгү жөнүндө ачык жарыялап койсок деле болмок. Бирок алардын көпчүлүгүнүн ачыкка чыгарбасаңар деген суранычы бар. Ошол үчүн аты жөндөрүн чыгара албайбыз. Эгер саясатчы журналисттерден же депутаттардан болобу кимде ким кызыкса кайрылсын. Бардык тизмени жана суммаларды көрсөтүп беребиз. Биздин жашыра турган эч нерсебиз жок. Ачык иштейбиз. Өткөндө айрым кыйкырчаак депутаттар алтын уурдадыңар дегенде өздөрүнөн турган комиссия түздүрүп, эми өзүңөр текшергиле, баарын ачып берели десек, кайра өздөрү качып кетишти. Ошондой эле кустуризация маселесине дагы кимде ким кызыктар болсо, мага расмий түрдө кат менен кайрылышсын. Укук коргоо органдарына айтып, кусундуулардын баарын көрсөттүрүп берем. Изин кубалап барышса, республикалык бюджетке түшкөнүн көрүшөт. Аркыл деңгээлдеги коррупциялык иштерге аралашкандар тергөө иштери жүрүп жаткан чакта эле кайсыл бир ири сумманы казынага кайтарып, алардын баш коргоо чарасы үй камагы болуп өзгөрүүдө. Бул коомчулукта акчаң болсо эч кандай жаза албай эле кутулуп кете турбайсыңбы деген пикирлердин үстөмдүгүнө алып келип жаткан жокпу? Сиздин көз караш кандай бул маселеге? Кимде ким казынадан уурдап кармалган болсо? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кимде ким казынадан уурдап кармалган болсо, аларды 2-3 эселеп кайтарып, анан үй камагына чыгарып коюп жаткан учурлар бар. Аларды мен деле байкап турам. Бирок килишкеним жок. Бирок үй камагына чыкса эле акталып кетет дегендик эмес да. Сөзсүз сот иштери уланат. Соттун чечими менен аяктайт. Шарттуу түрдө кесилеби же айып пул төлөп чыгабы, аны сот чечет. Учурда сот тармакта айрым блогерлер белгилүү аюу компаниясы жогоруда биз сөз кылган кустуруу компаниясынын курмандыгы болду дейшүүдө. Башкача айтканда, аталган компанияны ар кандай шылтоо менен ири суммада акча кустурушкан жана анын кесепетинде аюу мурдагыдай күпүлдөп иштебей калышына бийликти айыпташууда. Аюу компаниясын 2,5 жылдан бери эркелеттик. Мурдагы заман бүттү. Эми таза иште. Салыкты жашырба, акцизди жасалма кылба, спиртти контрабанда кылба, бийликтин чөнтөгүнө анча мынча берип коюп, баягыдай эле иштей берем дегениңди унут. Бизге акча керек эмес. Биз бюджетти толтурушубуз керек деп суранып келдик. Укпады. Мурдагыдай эле миллиондогон салыктарды төкпөй, акцизди жасалма кылып, 12 000 дана жасалма акциз менен кырмалды. Контрабанда спирт чыгарып, 275 тонна спирт менен кырмалды. Баасы 40 миллион сомдон ашык болот. Анан эми спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат.